Бек Борбиев, мени парламенттен көрө албайсыздар. 3 партияга гимн жаздым. Достор, мени жакын арада парламенттен көрө албайсыздар. Башка саясий көз караштагылар мага өз оюңарды таңуулагандан алыс болгула. Мен азыркы жарыштагы 3 партияга гимн жазгам жана жаза берем. Эгерде менден жакшы жазсаңар, анда жаза бергиле. Конкурстук негизде тандап алышат. Шайлоодо эч кимди күчкө салып добушун ала албайт. Баары демократия жолунда. Андыктан каалаган партияга добушуңузду бериңиз. А менин тандоом, бул менин тандоом. Ага эч кимдин жолоогонго акысы жок. Ийгилик деп Бек Борбиев Facebook'тагы баракчасына жазган. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Нурлан Насип Асель комада жатканда кызыбыздын апа дегенин угуп ыйлап жиберди. Кызынын сөзүнөн кийин жашоо үчүн күрөшө баштады деп билдирүү калтырды. Маалымат булагы Фабула Чекит KG. Сайкал Садыбакасова, чоңойсом апам экөөңөрдү Меккеге алып барам дечи элең го. Эми бизге ким жөлөк болот? Ырчы Сайкал Садыбакасова иниси Эркин көзү тирүүсүндө эч бир жандын көңүлүн оорутпаганын айтат. Апам экөөбүздүн жөлөгүбүз, Эркетайыбыз, Эркиним менен бул дүйнө менен 25 августта коштошту. Апам экөөбүзгө аябай оор болуп жатат. Эркиним менен Аллахым сурагыңды жеңил кылып, бейиштен орун берсин. Аллах сени менен, эч коркпо, тынч уктай кой, менин ананайыным. Сакөжа, мага шаарым ала келеңчи деп эми мага ким айтат? Апам экөөңөрдү чоңойсом Меккеге алып барам дечи элең го. Эми бизге ким жөлөк болот а? Эколя, жакшы адамдарды Аллахым эрте алып кетет. Эркинтайым эч качан адамдардын көңүлүн оорутпады. Бир да пендеге каттуу сүйлөбөдү. Түбөлүккө бизди жүрөгүбүздөсүн. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит KG. Эрнест Сыдыков, клипмейкер. Биздин үй бүлөнү эч ким башкарбайт. Кыргыз шоу бизнесинде жылдыздуу түгөлөр бар. Бири актриса, бириси клипмейкер. Бою-боюна, ой-оюна жарышкан таттуу түгөлөр 9 жылдан бери үй бүлө чогун тутанып келе жатышат. Бул аралыкта жубайлар сүйкүмдүү 3 улдун ата-энеси болушту. Көз кубанткан үлгүлүү үй бүлө Эрнест Сыдыков менен жана шериги Кымбат Азизованын махабат баянын угуңуз. Эрнест, кымбат салам. Алгач маекти үлгүлүү үй бүлөнүн куралууна себепкер болгон махабат баяныңыздан баштасак. Эрнест, саламатсызбы? Жакшы болот. Инстаграмдан да кантип таанышып калдыңар эле деп көп сурап калышат. Мен Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтунун оператор бөлүмүндө, кымбат актрисалык бөлүмүндө окучубуз. Сабактан портреттик сүрөт тартуу тапшырмасы берилгенде, ошол окуу жайдагы жакшынакай кыздарды тартчубуз. Кымбатты бир көрүп татынакай экен, ушул кызды тарталы дегем. Кымбатты сүрөткө тартып, сүрөттөрүн оборотко кылып жүрүп сүйлөшүп кеткенбиз. Биринчи жолу тоого лыжа тээп келүүгө чакыргам. Ошол жактан сезимдер пайда болду. Романтик жигиттер болот го, гүл берип артынан чуркаган. Биз жөн гана кыз-жигит болуп сүйлөшүп кеттик. Жолугушууга чакырып, күнөөгө жолугушуп жүрдүк. Бара-бара сезимдеримди ачыктадым. Кымбат, операторлор актрисаларды сүрөткө тартып, тажрыйба топтошчу. Анда булар 4-курста, биз 1-курста окучубуз. Бизди чакырганда жакындан таанышкан эмеспиз. Бири-бирибизди көрүп эле тарап кеткенбиз. 1 жылдан кийин сүйлөшө баштадык. Кымбат, өмүрлүк жарыңыз балдарыңыздын апасы болууга татыктуу экенин кантип баамдай алдыңыз? Эрнест, 2 жыл кыз-жигит болуп сүйлөшүп жүрдүк. Кымбаттын мүнөзү, мага болгон сый-урматы жакты. Башында байке сиз деп кайрылчу. Үйлөнгөндөн кийин болду эми байкең эмесмин, күйөөңмүн деп күлүп. Баса үйлөнө электе үйгө алып барып апам менен тааныштыргам. Кымбат апам аябай жаккан, сонун кыз экен, ушуну эле ал дегем. Кымбат, сизчи? Дароо эле жактырып калган эмесмин. Ага карындаш катары сүйлөшүп жүрдүк. Курбуларым Эрнесттин достору менен жакшы сүйлөшчү. Туулган күндөрдө чогуу болуп жүрдүк. Эрнест лыжа тепкени тоого чакырганда барып ойноп келгенбиз. Ошондон баштап жолугушуп жүрдүк. Бара-бара мамилебиз чыныз сүйүүгө айланып кетти. Эрнест, романтик эмесмин деп калдыңыз. Колун кантип сурадыңыз? Гүл берип, тизелеп отуруп, колуна шакек салган жакпайт. Мен болгону үйлөнүш керек, ушинтип жүрө беребизби дегем. Анткени ал кезде бири-бирибизге аябай ынак болуп калганбыз. Мен Ошко кетсем, бул сагынат. Кымбат съемкага кетсе, мен сагынам. Бир жолу Ошко съемкада жүргөндө келип 2-3 күн жүрүп кет деп чакыргам. Жеңелерим Кымбатты көрүп жактырышты. Чоң анемдин колунда өскөм. Ал сени үйлөндүрүш керек болуп калыптыр. Тез арада үйлөн деп калды. Кымбатка сунуштасам макулдугун берип үйлөнүп калганбыз. Эрнест, кандай күйөө?
Эрнесттин жөнөкөйлүгүн, бой көтөрбөгөнүн, ыймандуулугун, ичип чекпегенин жактырып турмушка чыккам. Байлыгына караган эмесмин. Жакшы ата болду, аябай баласак. Мага караганда балдарына жан тартып турат. Келинчегим 3 уул төрөп берди. Алардын эркелетебиз. Бирок балдар үйдө бирөөдөн коркуп турушу керек. Апасы урушса токтошпайт. Мен жинимди келтирип карап койсом эле коркуп калышат. Баланы өтө эркелетип салган болбойт. Каттуу кармаганга аракет кылам. Кайын журтка кандай күйөө бала, кандай келин болдуңар? Эрнест жакшы күйөө бала, туугандарынын туулган күндөрүндө майрамдыкты куттуктап турат. Бизде Ош тарапта салттарыбыз бир аз башкачараак эмеспи? Бир жолу үйгө тайекелерим келип калганда кымбат беттеринен өп учурашса, алар аябай нес болушкан эле күлүп. Азыр кымбат келинибиз орус мүнөз деп күлүп калышат. Баарына калыс мамиле кылган, ачык айрым жакшы келин болду. Баары жакшы көрүшөт. Жаңы келин болгондогу эсте калган учурду эстеп өтпөйсүзбү? Башында барганда булардын кээ бир диалект сөздөрүнө түшүнбөй жаттым. Бар чачык алып кел десе, ал эмне эле деп ойлонуп туруп калчумун. Азыр кадрларым Оштон болосуңбу деп сурашат. Анткени менде акцент бар. Үй бүлөнү ким башкарат? Ушуну өзүң айтчы күлүп. Эч ким башкарбайт. Бири-бирибизди оюбузду угабыз. Чоң маселе болсо киришем. Майда-чүйдө маселени кымбат чечет. Актрисалыкты таштап салганыңызга өкүнбөйсүзбү? Актрисалыкка 6 жыл окугам. Ушул жылдар текке кетип калабы деп ойлонуп калам. Театр, кино жаты жүрөгүмө жакын. Эрнест жакшы киного тартылганга сунуш түшсө, тартуулууга уруксат берем деп сөз берген. Башында сизге тийсем болду, эч нерсенин кереги жок. Актрисалыкты таштайм деген. Антип айткан эмесмин го. Башында келинчегимди актриса кылбайм деп ойлогом. Анда 20-21 жашта эле болчубуз да. Кызганып ошонто берчү экенмин. Өзүм ошол жаатта иштегендиктен түшүнүү менен карап калдым. Кымбат окуу жайга 6 жылын коротту. Кээде клиптерге, жарнамалык роликтерге тартып турам. Жакшы ролго сунуш түшсө тартылсаң болот деп уруксат бергем. Кандай учурларда ортоңордо талаш-тартыш жаралышы мүмкүн? Көбүнчө жумушка байланыштуу майда-чүйдө талаш-тартыш болуп турат. Кээде Ошто бир жума, көлдө 3-4 күн жүрүп калам. Үйдө отурган аялда кызганы болот экен. Эмнеге телефонду албайсың? Кайда жүрөсүң деп калат. Кээде аябай чарчап келип тартып жүрсөм, сен башка жакта жүрүп окшойсуң дегенде аябай жиним келип кетет да. Жаңы үйлөнгөндө кызганчумун. 2-3 жыл каякта жүрөсүң деп бири-бирибизге чала берчүбүз. Убакыт өткөн сайын антип чалышпайбыз. Зарыл болгондо эле чалам. Кээде мени сурабайсыңбы деп таарынып калам. Бактылуу болуш үчүн эмне керек экен? Бири-бирине болгон ишеним, сый-урмат керек. Ошол эле жетиштүү. Байлык, бийлик, атак, даңк экинчи пландагы нерсе. Эң негизгиси адамдык сапатына карап, чын дилинен сүйлөшсө бактылуу болушат деп ойлоном. Кош бойлуу кезде аялдардын мүнөзү өзгөрүп калат эмеспи? Каприздерине чыдачыңыз беле? Боюнда болгону үчүн каприз көрсөтүп жатат го деп ойлочумун. Төрөгөндөн кийин ошол образдан чыга албай калышат экен да күлүп. Анан жанак образыңдан чыга албай жатасың го деп тамашалап калам. Бирок үчөнү тең каттуу жинденген жок. Төрөтканада да башка аялдар кыйкырып жатса, кымбат эмоциясын чыгарбай эле кыйналат. Эрнест толго тартып жатканымды көргөн. Бирок төрөткө катышкан эмес. Үчөөндөн да сыртка уктап калган. Оба, биринчисинде уктап калгам. Дайыма толгосу түнкү 12-де башталат. Таңкы 4-кө чейин жанында болом да сыртка чыгып уктап калчумун. Турсам эле төрөдү дешет. Үй тирикчилик иштеринде кымбатка жардам бересизби? Үйдө оор жумуш жок. Биз көп кабаттуу үйдө турабыз. Баарын бала багуучу жасап коет деп эле айтасың. Оба, мен жумушта болгондо балдарды бала багуучу карап, үй жумуштарын кылып койт. Бош болсом чогуу жыйнаштырабыз. Үйлөнгөндөн кийин 2-3 жыл түгөйлөр үчүн оор болот деп айтышат. Сиздерде кандай болду эле? Баш кошкондо кыз башка эле дүйнөгө келип калгандай болот. Көнүп кетиш оор. Бири-бирине сиңишкен убакыт, сабыр керек. Качан ошол кыйынчылыктарды жеңип өткөндөн кийин гана толук кандуу бири-бирин түшүнүп, бактылуу болуп жашашат. Бул сыноо биздин башыбыздан да өткөн. Башында кымбат биздин үй бүлөгө көнүп кетиш кыйын болду. Бирок баарын жеңип өттү. Азыр бактылуубуз. Келечек тууралуу сиздер да кыялданасыңыздар керек. Балдарыбызга татыктуу тарбия берип, сый-урматты көрүп, ата-энебиз, бир туугандарыбыз менен жылуу мамиледе жашасак деп ниет кылабыз. Тилектер орундалсын. Маегиңизге рахмат. Маалымат булагы Суперчекит KG.